Мисалы үчүн эрте жаз келген учурда уй койлорду айдасаңыз жапжашыл бары жок. Уй койлор дагы ар нерсени тандап жейт. Жашыраган гүл мейизин, бал кошулганын, отторунун жапжашылын айтор эч бир ит дагы баспаган, эч бир заара же заң тийбеген жерлерди чөптөрү тандап жакшысын жейт. Ал эми кыш келген учурда мал дагы карайт. Эки жак караса бүт аппак кар. Бир сары чөп көрүнсө дагы барып ошону чукулап туруп, тебип нерсе кылып жейт. Аш калса. Айтайын деген маселе, бүгүн биздин көзүбүзгө ар ким ар нерсени таап кетпеш керек. Мусулман адам кафирдин жине барган учурда, мусулман эмесинин ортосуна барса, кар эригенде, күн чыкса кар эрийт. Ошол сыяктуу эрип кетпеш керек. Мусулман жок болуп кетпеш керек. Мусулман адам ар бир жерде мусулман болуш керек. Мусулман таасир алуучу эмес. Бирөөнү көрүп, менин формасы ушундай экен, мен ошондой кийинишим керек. Же ушуну сакалы мындай экен, мындай артист бар экен, бул артисттин сакалы ушундай экен, кийими ушундай экен деп туруп артистти көрүп үлгү алат эмес. Керек болса ал сени көрүп үлгү алсын. Сен ушундай красавчик бол, сен ушундай туура бас, түз бас, аты пахлактуу бол, сени көрүп адамдардан шилекей алсын. Таасир алуучу эмес, таасир берүүчү болуш керек мусулман. Айтор ушундай. Бүгүн парасатыбызды, акылыбызды калчап дүйнөдөгү аламдашуу, эки капыр урушса, ага бизге эмне пайда? Эки капыр урушса, бизге эмне пайда кылат? Учурунда биз дүйнөнүн 3/2-син, дүйнөнү башкарып турган мусулмандар. Ата-бабаларыбыз андай кылган, мындай кылган деп туруп ата-бабаларыбызды мактанып, бүгүн биз эмне кылып жатабыз? Курандан ушундай ачылыш болуптур десе, америкалык окумуштуу ушундай ачылыш жасаптыр десе, ал Куранда бар экен десе, угуп сүйүнөбүз, Куранда бар экен го деп. 1400 жыл мурда ушул 7-кылымда ушул пайгамбар саллаллаху алейхи түшкөн Куранда ушул бар экен деп туруп, биз эмне кылдык ушунча жылдан бери? 7-кылымдан бери биз эмне кылдык үммөт? Эмне үчүн биздин Курандагы бар нерсени башка бир капыр, башка Америкадагы же бир Европадагы бир адам ачып аталышты? Эмне үчүн биз аракет кылбай жатабыз? Эмне үчүн ошол Кураныбызда бардык байлуулук китеп, биздин байлыгыбыз, бардык илмий ачылыштар биздин китебибизде болсо, бизге окуптуруу, эмне үчүн ошону биз ачып, биз элдерге реклама кылып, өлкөбүз өнүктүрүп, бунун акыретке пайдасы боло турган иштерди эмне үчүн биз кылбай жатабыз? Эмне үчүн каяктагы бир адам ушул нерселерди кылып жатат? Демек, ошончо жылдан бери, 7-кылымдан бери биздин аракетибиз ушул деңгээлге алып келди. Biz ата-бабаларыбыз менен сыймыктанып, бирок өзүбүздү эч нерсеге жарабай турган бир үммөт болуп калдык. Biz продукцияны чыгара турган эмес, продукцияны кабыл кыла турган эл болуп калдык. Моюнга алыш дагы бир жоомарттык. Моюнга алыш керек. Маалымат тармагында, соц тармактарда, мисалы үчүн, кино тармагында, мисалы үчүн урматтуу мусулман бир тууган, кино көрбөгөн адамды эсептелүү деп билем. Кинону өтө көп көрүшөт. Бүгүн келини менен, уул кыздары менен, бала чакасы менен, семьясы менен кино көрүп отурат бир телевизордо. Кээде ошол кинонун ичиндеги уятсыз тасмаларды чогуу көрүп отуруп берет уялбастан. Biz kinodon, bunday tarmактардан качып жаткан учурубузда алыстап, бул болбойт, арам, бул зина, бул жаман деп, туура, бул арам нерсе. Бирок ошол арам нерсесиз дагы кино тарса болот го. Ошол зина жерлерине катыштырбастан бир жакшы продукцияны, жакшы бир тасмаларды берсе болот го. Биз канчалык бул туксокто өчөр, астагфирулла деп нерселерди айтып качып жаткан учурубузда динге сыйынбагандар, Кудайды жок деп билгендер бизге өтө катуу иштеп жатат. Айтайын деген маселе, алардын куралы эмне? Алардын аружасы эмне? Алардын аружасы, алардын куралынан биз да куралданышыбыз керек. Bir снайперге лопатка менен көтөрүп чыксаң, 10 адам лопатка көтөрүп бир снайперди издеп чыкса, снайпер жок кылат аны, bir темирди басып. Айтайын деген маселе, урматтуу мусулман бир тууган. Биз куралданышыбыз керек, ким эмне менен куралданса. Кандай суроо берип жатат, биз ошол суроону билишибиз керек. Качпашыбыз керек. Дагы бир мисал катарында мындай айта турган болсок, Насырдин апенди, бул мисал катарында. Насырдин азыр дагы бирөөлөр айтат да ушу мисалдан кийин. Насырдин апенин учурунда ачки болгон эмес. Насырдин апенди бул ачкини ойлоп таптыр. Насырдин апенин
Мен қой болған бекен өзі деп жұмыртқадан қыр іздегендер бар да. Шу діни адамдарды, молдаларды, алымдардың кемшілігін шу микроскоп менен қарап отырған адамдар бар да. Жұмыртқадан қыр іздейді, жұмыртқада қыр болмайды. Өзім нәскісіз жыртық, көпшілігін таза жуа алмайды. Анан алымдар молдалардан кемшілік іздеп отырады да. Қойындағы қотыр ташы тыныш қойбайды аны. Қантып шуларға зиян берсем екен деп отырады. Насырдин Апенди мысалы. Бәлкім Насырдин Апенди емес. Бәлкім мұны жөнөкөй мен ел түшүнүн деп өзім мисал қылып айтып жатамын. Бәлкім бұл Насырдин Апендинин ордуга сени коюшу мүмкүн. Кээ-бир мисалдардан, окуялардан алына турган сабагы маанилүү. Алардан кемчилик издөө эмес. Кайсыл чукурдан, кайсы тамырдан чыгып келгени маанилүү эмес. Андан алына турган сабак маанилүү. Айтор Насырдин Апенди мен коюна мен жап-жашыл көрсөтө турган ачыгын тагып коюптур. Баягы койлор бар жок сары чөптү дагы, башка чөптү дагы жап-жашыл көрүп жей берет экен да. Айта турган маселе бизге каяктагы бир адамдар келип көзүбүзгө жап-жашыл жакшы ачкылер тагып коюп, жакшы нерсени көрсөтүп коюп, бул ушул соц тармактар, соц сеттер тууралуу кеп жатат дема. Ар нерсени жап-жашыл кылып көрсөтпөш керек биз үчүн. Biz musulmanlar jeke өзүбүздүн каналдарыбыз, жеке өзүбүздүн соц тармактарыбыз, Facebook'tu kim ойлоп тапкан? Аны билесиң. Бирок ал дини кандай? Патриоттук сезими кандай? Кыргызстанга күйөп ал, Кыргызстан дегеле билеби ал адам. Мусулмандар кандай көз карашта? Аял жолу тагабы? Ойлонушту өтө катуу ойлонушубуз керек, урматтуу мусулман турган. Каяктагы бир адам биз үчүн күлбөйбү? Бизге жардам бербейби? Ар тармакты ойлонуп көрүшүбүз керек, урматтуу мусулман турган. Жаманды жакшы кылып көрсөтсөм, жакшы экен деп көрүп отурушубуз керек эмес. СССР учурунда алымдарды кырган, илимдүүлөрдү кырган. Анын астында илимсизди башкарыш өтө оңой. Ушул саясат турган. Муну көп адам билет. Илимсиз адамды кайда айдасаң кете берет ал. Бирок ушул илимсиздерди башкарыш өтө оңой. Ал учурдагы саясаттар өтө катуу болгон. Миңдеген адамдар көр саясаттын артынан өлүп кеткен. Урматтуу мусулман турган, биз ушул жаңылык жагы болобу, ушул телевидение жагына киришибиз керек. Жөнөкөй мисал, бир террористтерди, жаман адамдарды, бүт кылмыштарды көрсөтүп келет да, анан келип туруп оператор баягы режиссерлору мечиттерди, сакалы бар жакшынакай адамдар тартып, жаман кылып көрсөтүп коет да. Албетте бул тармактарга биз киришибиз керек. Булардын куралдары ушу камераларбы? Ушу камералар менен куралдардын бар нерсени чыгарып атабы? Калбаш керек бул жактан. Ал кинолорду көрсөң, бүт ислам дининен, ислам тарыхынан алынган кинолор да. Мына карасаң ичине жин кирип кеткен, ага ошол тасма кылып чыгарган. Бул динден алган биздин ислам динибизден. Бүт пайгамбардын хадисине же келип такалат, чыгарып аткан нерсеси. Ошондуктан урматтуу мусулман туугандар, биз аракет кылышыбыз керек. Аракет кылышыбыз шарт. Жакшы нерсени көрсөтсө, жаман нерсени жакшы деп билсе дагы ошону изжат этишибиз керек.